Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Ташиев Баткенде күйүүчү майга болгон аткезчилик 100% токтоду деп билдирди. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда ГСМ боюнча контрабанда 100% токтотулду. 100% токтотулду. Бул ушу бажы кызматынын, укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин күнү-түнү иштегенинин натыйжасы. Мындан ары да ушундай болот. Чек ара расмий түрдө ачылгыча эч кандай контрабанда болбойт. Өкмөттүн жыйынында бажы мыйзамдары жаатында контрабанда жана укук бузууларга каршы күрөшүү боюнча жыл башынан бери 2952 факт катталганы да маалым болду. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Биз бул боюнча жергиликтүүлөрдүн пикирин сурадык. Кадимки эле болгондо өтүп атат. Биз ошо Баткен району Карак айылында турабыз, границада турабыз. Бирсе көрсө көз менен көрүп дагы бисолаттан эмен жеп өтүп Өрүктөрдүн түшүп кеткениге мурункудай тартпай караганда, ошондой окшойт. Мен ону менен ондай иш кылбайт экенмин дагы, ону билбейм точно. Бирок сол өрүк өтпөй калганынан ушу болжолдойм, ушу бекем турат окшойттор, пограничниктер. Mana bizim kağıttan Karabağ kaldı. 10-12 toşka var. Barından tünde KGB emez başkalarından cükleri ötüyor. Hiç kim var albayda onu aldı. O bunda teşkilat da şoğuş olandı. Çok doğrusu. O prezidentin prikazını bizim Batken oblasının çok doğru biriyem atkargan yok. Atkarbaydı. Karabat ağız değil, karagan yok. Орусиядагы нелегал операциясынан кийин Москва шаары жана Москва облусунан 130 кыргызстандык депортацияланды. Бул тууралуу кечээ 19-июлда Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков Азаттыкка билдирди. Ага ылайык Жолдошбеков операция негизинен Москвада, Санкт-Петербургда болгонун жана Москвадан 130 киши Кыргызстанга депортацияланганын маалым кылган. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал рейдинен кийин 7000 иммигрант депортацияланып, бир нече миң адамга каршы кылмыш иши козголгонун билдирген. Кылмыш иштери негизинен маңзат жана психотроптук заттарды жүгүртүүгө жана чек арадан мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу. Баткенде жашы жете элек балдарды иштеткен ишкерлерге эскертүү берилди. Бул тууралуу Салам медиага Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы билдирди. Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери тарабынан Айдарали базары текшерилип, жашы жете элек балдар өз алдынча эмгектенип жаткан 8 соода жайы аныкталды. Балдар менен иштөө инспекторлору алардын ата-энелерин чакыртып, эскертүү акттарын тапшырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Мындан сырткары шаар аймагындагы соода тармактары, унаа оңдоочу жана унаа жуучу жайлары, курулуп жаткан үйлөр, мал союлуучу жайлар текшерүүгө алынган. Иш чаранын жүрүшүндө балдарды эмгекке тарткан жайлар аныкталып, 8 жаранга эскертүүлөр берилген. Баткендин чек ара айылдарында 10 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда аталган социалдык объектилер Баткен районунун чек арага чектеш 7 айылында жана Лейлек районунун Борбордук, Арка, Максат айылдарында жүрүүдө. Алар мектеп, бала бакча жана ФАПтан турат. Жалпысынан 10 объект курулуп жатса, 5 объекттин капиталдык оңдоп түзөө жумуштары аяктады. Бул жумуштар Арис уюму тарабынан ишке ашууда. Курулуш иштерин 2023 жылдын аягына чейин бүткөрүү, объекттерди пайдаланууга берүү пландалган деп жазылат маалыматта. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.